көріп, сұрау болса берерсіңіздер болады ушул боюнчачы. Азыр ушуңузга жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Сиз жакшы болот эле, алдынан көрсөк, не болсо жакшы болот эле, ачы. Четко көрөт элек. Анан баягы көрбөй туруп эле бирдеке деп коюш кыйын. Жазда пайда болуп атат, азыр жок да, бар көрсөтөйүн десек. Анан плюс еще бутактар полный кургап калып атат уже мартын айынан. Гүластын основной бир 4той азыр түрү келатат. Манилиоз основной азыр бизге катуу тарап атат. Себеби азыр сырттан да көп немелер оорулар келатат да. Манилиоз деп коет. Бул бутагындай бараттагы деле мөмөсү менен жалбырагы менен сол курпулат. Целый курпулат бутагы. Целый. Бул манилиоз болушу мүмкүн. Анан дагы бир себеп бизде көчөт эккенден кийин тарбия бербейбиз, бутону бербейбиз. Үстүнө карап мөмө утуру жылып отурат дагы баягы бутак бышпай калат, көлөкөдө калат. Анан буга көлөкөдө калгандан кийин бул бутак бышпайт. Бүттү, өлүмгө алып келет. Көчөт биринчи өскөндөн кийин мына өсүү процесси жүрөт. Бутактардын скелеттенип, анан мөмө түйүү бутактардын айланат, анан мөмө түйөт, анан бул кары бутак жашоонду токтотот баары. Кээ бир көчөттөрдө жакыныраак, кээ бирөөлөрдү бийик өсүүлөр узун көп жашайт. Кээ бир дарактар көп жашайт, мистеге окшогондор, жамгыртка окшогондор көп жашайт. А берки шабдалга окшогондордун өмүрү кыскараак болот. Эгер канаттамасаңыз, бул жака немеге сүрөтүн тартып жөнөтсөңүз, анык диагнозун коюп, группабызда жооп бергенге даярбыз. Группада болсоңуз чимейил басат да, келезибиздин асты өзү негизи эле айылды чимейил басат. Ар бир келездин асты чимейил жашайт. Чимейли бул тандем менен жашоочу бул ушундай жаныбар да. Чимейлдин өзү негизи бизге анчалык зыяны жок. Бирок тамырды казып таштайт, тамырдын астына кирет. Анан негизи бул ооруну таратуучу, же болбосо сокту соруучу, баягы тыйла деп коет, өсүмдүктүн биттерини ташып, аларды колониясын ташыйт, алып барып жайгаштырып, тамак болчу жерлерге алып барып коет. Анан тыйла буларга артынан ачып калган сокту бул жагынан чыгарып берип турат, алардын балдарын багып турат. Совместный биргеликте иш кылат аларчы. Чимейли болгон жерде сөзсүз дарылаш керек. Анын химиялыктардын немелери бар. Дарылатып жок кылып койсо болот. Кандай дарылаш керек? Карат берсеңиз болот, биелисеңиз берсеңиз болот, эгер жүргөн болсочу. Анан аптекалардан сурасаңыздар өтө көп инсектицид деп коет, курт мурскалар деп турат. Өтө көп түр, каталог. Ошолордон сепсеңиз болот. Кумурскага десеңиз. Кумурсканы жок кылсаңыздар көп проблемадан кутуласыңар да. Черезнен жалбырагында тешилип куруп кетет да, куруп баштайт. Ошол тешилип кете турган оору болот. Бул аслында жамгыр маалда болот. Жамгырда көп болот. Анан шамал курубай калганда бул оору болот. Сиздер аны дарылабай калсаңыздар, ал тездик менен. Ал ошол жалбырак тешилгенде триходермин иштеткиле. Ошол аябай жакшы болот. Мына триходерминде багы мына мамлекеттик биофабрика бар, ошол жерде чыгып атат. Ошодон алып иштеткиле. Ушу биздин региондо анар эксолобу? Сонун болот. Сиздерде бар экен анарыңыздар. Анар бактарыңыздар бар экен. Кече бул жакта болот. Целый анар бактар бар экен. Союз багында бар экен. Каралбай калганда уже элдин немеси жок да, десе. Каралбай токой болуп кетти. Сиздердин жериңиздер бул Кудайым берген жер да, билерчи. Мен өзүм падам жайдан болом. Билесиз билесиз, жолдон өткөндө көрөсүздөр. 50 сотик жерден акала. Мына туугандарыбыз 50 сотик жерден гилас, шабдалы. Миллион пайда болот. Аларды көрдүңүздөр Россияда бизчелер жүргөн. Аз бар, бирок аз. Сиздердей погода, сиздер 600 метр бийиктикте турсаңыз, 600-700 деңиз деңгээлинде. Алар да ошондой. Жери да ошондой. Бирок иштегендерди көрдүңүздөрбү? Кандай аракет болуп атат? Бизде мындай түшүнүк бар да, суу жок, же болбосо мындай жок. Баана көп. Биз оңой оокатка жаштарыбыз көнүп баратат. Барган сайын Россия, Бишкек, ошо жактын жашоо, ошо жактын менталитет уже кетип атат. Ал балдарыңыздарды кайра бияка алып келе албайсыздар. Алар бияка келип кетпен чаппайт, же неме кылбайт, бияка инвестиция таппайт. Биз мурдагы Союздагыдай дагы немеден чыга албай атабыз мурдагыдайчы. Бирөө бизге кылып бериш керек, бирөө бизге неме кылып бериш керек. Кеч Данияр менен сүйлөшүп отурсак, мына каналдын үстүндө дейт, үлүшкө тийген бактарыбыз бар дейт. Жок, жерибиз кайра бак бердим, кечиресиз.
Qancha sotықтан деген сіздерге үлеш? 6 sotuktan деген adam var. Ары бириге. Sulu yer 3 sotuk. Сулуу қайрақ бол қанша деген? 9. Sulu жерден 6 sotuktan деген, қайрақ жерден дагы 4-5 sotuktan дагы ушу дополнительный бөлінген. Bir үй бүлөдө ошондо канча жери бар? Bir үй бүлөдө сулуу жерде шунда мисалы үчүн 10 жандык болсо 60 sotuktan жери болот. Сулуу жерде. Ал кайрак жерде ошончо дагы 60 sotuktan жери болгон. Эми ал ар бир 4 sotuktan может ийишин үстүдө. Мына көрдүңүздөр. Bir үй бүлөдө 6 жан болсо, жалпы 10 сотуктан тийген болсо 60 сотук жериңиздер бар. 60 сотук. Кайерге эмнеге атасыздар? Bizde hazır основной негизи пияз эгет да, буякта сулуу жерлерде ушундай азыр пияз өзүнүн малы экендер бедеги. Анан балктаракка эми бул ишчилерге уруксат бербейт. Азыр биз ошо сиздерден сурайын деп менин өзү негизи келгениmin себеби мына биз азыр бир майты деген наргы жактан да аякта кичине буудайдын күнү дагы 10 күн алдын чыгат мына кайрагачлар жакта. Биз ошо жака азыр бир суу чыгат, суу чыкканда бир 500-600 литрлик суу чыгат десеңиздер ошо. Biz anam biz az bugün bir pahat akıllı ayda tutup ошо жерге азыр bir 20 миңге 30 миң түп анар эгейик биздер. Ошону бир сурап кетейик сиздерге. Жакшы болот, жакшы болот. Сонун болот да. Кайсы сортун эгедип атасыз? Ушул эң жакшы сортун эгейик деп атабыз да, ушу сладкий эми тандап атабыз да. Азыртан уже эртең биз бир 3 күн 4 күндө уже сууда айда уже көрүлөт да текшерилипчи. Азыр ошол боюнча да сүйлөшөбүз. Азыр баягы гилас боюнча айтып кетейин. Гиласты бул жерде сиздерде көп эле эгеби же азбы? Гилас бой деген, гилас жок кылып башкага өтүшүбүз керек экен тууганда. Гилас меселтен Мынау черешнер деген же жийдиңизби элбек? Мынау эң көп ушул адамдардан келет. Ака айтсаңыз канча жерде, канча сот, кайсы сорт маалымат берсеңиз? 2 гектарда бар да. 2 гектар гилас жалаң. Кайсы сортта бар гилас? Быйыл алдыңызда Üçkorgondan alып келдик экен. Валовый 3-4 дегендер да. Валовый Аралаш эле ошо Üçkorgondan алып келген бир сорт эмес да. бир сорт эмес. 3 сорту бар. Жыйынтык кандай болду? Канча жылдык болду? Азыр 12 жыл болуп калды да. 12 жыл болуп калды. Астында подвойный экен, астында тамыры эмнеге уланган экен, кыйштырылган. Onu кеткен. астыга нелерди карайсыз? Сиз караган методуңузду айтып Эми доход аз болуп атат да. Эмне себептен доход аз болуп атат деп ойлойсуз? Мен жылга ошол жерден Күндөгү? 2 тонна сатам да. Күндөгү? Канча процент кармайт примерно? 40% кармайт. Оо, 40% эмеспи? Өрүктөй эле күндөйт да саудалдагычы. Бул 10% кармап калса билесиздерби? Куйлуп жатып калат. 10%. Бета бир 10% кармаса өтө сонун болгон. Бизде каналдын үстүнөн насос менен сугарабыз да, кичине суу. Жакшы да. Суу азыраак болот абы. Гилас өзү чоңой болгондон кийин сууга болгон талап 2 айда эле бышат. Ошол убакта эле көп талап кылат. Кийин анан мөмө түйүп бүткөндөн кийин уже азыраак эле алат. Өтө чоңой элек да зарактарчы. Караңыздар. Гиласта билбеген жерде өтө көп түшүнбөөчүлүк мөмө болбой атат деген сөз көп да. Бу жакта да ошондой болду. Биринчиден сиздерде ысыктык келет экен. Ысык. Март айында гүлдөгөн убакта погода сиздерде ысык келген үчүн бул 18-20-25ге чейин градуста бул жакшы чаңдашаттан нектарин жакшы бөлөт. Арылар жакшы учаттан жакшы чаңдашат. Күн резко ысып кеткенде бул процесс тез жүрөт дагы, бул уруктануу азыраак жүрөт. Анан сиздер эккенде бул жагы айтып атат, жакшы эле болуш керек. 3-4 сорт эккенинде, 3-4 сорт эккениңиз жакшы. Гилас түздөн түз өзүн чаңдаштырбайт шабдалды. Алмадай өзүн-өзүгө чаңдашпайт. Бул гибрид. Кече суроо бердим да, гилас менен алчанын айырмасы эмне десем сиздер канча жооп берет элеңиздер? Гилас менен алчанын, вишнянын айырмасы эмне? Черешня менен вишнянын айырмасы. Кислослав ошонун үчүн айырмасы. Алча деп. О. Алча бул ачуу, гилас бул ширин. Гиластын атасы, энеси бул вишня. Ошонан чыгарып алган утур маданий сорт. Гилас дегенде сиздер түшүнүңүздөр бул гибрид. Гибрид. Адамдын колунан жасалган. Бул өзүн-өзү уруктандырбайт бул. Бул кайчылашып бири-бирин уруктаныш керек. Сиздин багыңызда сары гилас барбы? Канча? 2 түп бар да. 2 түп. Наркы кокон гилас канча? Булар сан билбейм. Санын билбейсиздер.
Мындайча айтканда сиздер гиласты эгип койдуңуздар. Бен үйүргө алып чыктыңыздар да коюп туруп, айгыры жок, кулун күтүп атасыздар. Түшүндүрө алдымбы? Не кылыш керек эми? Айгыр коюш керек. Кантип коюш керек? Аплетил коюш керек, аталык коюш керек, чаңча бериш керек. Чаң бериш керек. Башка Жаңы кан бериш керек буларга, жашоо бериш керек, кан бериш керек. Кансыз кантип болосуң мындан кийин? Ал гүлдөйт, карайсыздар, түйөт, мынанчалык лоттон астынын ичиндеги данеге катпастан эле таштап коет, күлүп калат, болду. Бул уруктанган жок. Бул мөмө бериш керек да. Аталык муну уруктандырган жок. Ушундай себеп болушу мүмкүн сиздерде. Түшүп калгандар көп болот. Түшүп калат да, уруктанбаса түшүп калат да. Жок, түшүп калат. Ошон үчүн анан кийин Аполетилдин айтып бер. Аплетилди айтып кетейин, караңыздар. Азыр жаңы сорттор келип атат чет мамлекеттерден. Ошолордон койсоңуздар болот. Же болбосо желтая драгона сиздердин мурда ата-бабаңыздар эгип койгон сары гиляс бар. Сары гиляс. Желтая драгона деп коет, өзү илип атат. Ошону шахматны коюш керек. Ары келатканда мынага тийди, буга тийди, аплетилге тийди, бүт үстүн чаң кылып алып барып туруп аталыктарды бүт таркатыш керек. 10 көчөткө 1 көчөт. 10 көчөткө 1 көчөт аплетил. 10 жылкыга 1 айгыр дегендей. Коюш керек ошонучу. Бизде воловой 1, 2, 3 деп атын билбей эле бияктан келген да, бул воловой 1 да сабагын карап туруп, бул кичинеси бул воловой 1 экен. Кичине узунураак болсо 2 экен. Кичине узунураак болсо 2,5 экен деп башка аттарды эле коюп коет. Мына айылдагы гилас жакшы болот да, ушул айылдын ортосундагы же бул чекесиндеги жаман болот. Не себептен? Себеби бул баягы түшүнгөн эмес, башына алып келип эгип койгон 1-чи, 2-чи, 3-чү башка сорттор бар. Бул крест бири-бирин кайшылаштырып, чаңдаштырып атат бири-бирине. Бири-бири жаңы кан алып атат, чаңдашып атат. Ошон үчүн мунуку жакшы болуп атат. Мунукунда жок. Бул айтат, мен гилясты кесем деп туруп кесип атат. Сен жыйынтык жок. Жок. Анан кийин гилас боюнча, башка тараптар боюнча шабдалы, өрүк. Багыңыздарга барсак, көрүп атабыз. Мурда ата-бабам эгип койгон, атам эгип койгон, муну кеским келбейт, колубуз барбайт, аралагыбыз келбейт баягы. Майлакалар аралабай эле коюңуздар. Аны атаңыздар эккен. Уже ал жашоосун бүтүп баратат. Бирок жаңы бак кылып атканда азыркы замандын талабына ылайык интенсив жасаганга өтүңүздөр. Интенсив десе эле карлик же полукарликти түшүнбөңүздөр. Бардыгы системасына жараша бардыгын түшүрүп койсо болот. Ошо интенсив деген 5 гектар жерден 1 гектарды жакшылап караңыз, жыйынтыкты ошол жерден берет. Ошол жерден берет. Интенсив дегенде интенсив кароо. Интенсив дегенде ошол бүт уклон ошону болуш керек. Бар жогу. Эгип коёбуз, анан кийин болот деп күткөн болбойт. Биздин жаштардын ошого болгон кызыгуусуну, ошого болгон уклонду өстүрүш керек. Биз акалар сиздерге бирдекени үйрөткөнү келгенибиз жок. Бактабат деп акам айтты. Бекболот, бактабатка чыгасыңбы? Чыгам ака, барам. Мен үйрөнгөнү келдим, негизиненчи бактарды көрүп атам, жерлерди көрүп атам. Bunday возможность менде жок акалар. Мен кадам жайдын тоогуда жашайм акалар. Тоо. Кадимки тоо акалар. Барсаңыздар бир көрсөтөм да. Жерим таштак акалар. Бир чукур жерден бир араба ташты чыгарып таштап туруп, ордо турпактап келип салып, мотор менен кайракка суу айдаттым. Мынанчалык суу чыгат, мынанчалык. 2 гектар жериме мынанчалык суу жетет. 2 гектар жерге мына ушунча. Жалган айтпасам 25-тикти толо суу айдабайт ошогочу. 400 метр подъем тоонун бору таштап, ошол жерге китайский моторду коюп 10 миңдик 6 килчет айдап атам. Тамчылатмай кылдым акалар. Тамчылатмай кылганда кече бияка барганда жаңы жерди айтып атат. Бизге акелип кылып бер, бекер кылып бер. Онун бойт кандай? Бойт экен. Суу ысып кетет экен дейт, ичиге балык толуп калат экен дейт. Мындайча айтканда ага көнөлбөйт да, дагы көнөлбөйт. Көнөлбөйт акалар. Мынанчалык суу тамчылап отурганда өзүмдүн практикамда жердин бети мынанчалык эле нам болот, суу болот мынанчалык эле. Бул таралып жерге кетет да, астага кетет. Тамыр, көчөттүн тамыры ошого карай расчет алат, тамыр алат. Биздин көчөттөргө сууду беттен кое беребиз. Жердин бетинен кетет, 1 саат, 2 саатта мынча нам төбөт. Көчөттөрдүн тамырлары мындай барат дагы жогору карай жылат.
Себеби суда эриген минерал жердин бетинде, үстүндө. Жердин бетинде. Ушундай. Анан кийин суу өтө көп болот, жердеги абаны кууп чыгат. Анан баягы бири-бири менен катат, таштай катат анан кийин. Аба сиңбей калат. Аба керек да тамырга дагы, аба дагы дем алыш керек. Анан биздин жерлер бизде жамгыр алжабайт билесиздер. Бу жерде бизге караганда тим более аз жааса керек сиздерде. Жерибиз көбүнчө шорду. Көп жерибиз шорду. 8 же 10. 10га жетпесе 9. pH менен химиялык көрсөткүч ошо менен берилет, ушунчалык жогору бизде. Көчөткө эң жакшы өсө турган бул 5, 6, 7. Ушуга чейин аралыкта болот. Биринчи сиздер көчөт эгерден мурун ошо жериңиздерден почва анализди тапшырыш керек. Кара сууда бар, Кашкарта. Ошол жерден чыгарып берет, ушунча гумустуулугу бар. Жериңиздердин pH ушунча, ушул элементтер жетишпейт. Ушул элементтерди коюш керек. pH Жердин химиялык көрсөткүчү анализ. Бериш керек дейсизби? Тупуракты Тупуракты жергечи. Таш жок да, тупуракты сары. Тупуракты берсеңиз, анан кийин сизге анализди чыгарып берет, сизге эмне керек? Сизге кайсы элемент жетишпейт? Жерде основной бизге керектүү өсүмдүк өсүүчү элементтер бул биринчи азот, калий, фосфор. Булар макроэлементтер деп айтылат. Анан цинк, магний, кальций, булар микроэлементтер, булар азыраак көчөткө азыраак кирет. Ошол нерсе жерде жетиштүү болсо көчөт жакшы өсөт. Жерде жакшы өсөт. Гилас боюнча бүтүрүп. Гилас бүтүп коелу. Неме? Мен кадан жерден 200 череп сынап келдим. Эң акыркы сортунан деп, эң популярный адамдан ал кишинин немеси бу дейин када турат экен. Көчөттөрдөн көргөзмөгө апарып койгон. Центрде жашайт кадам. Şu 200'den azı bir 8 yıl, 9 yıl olup kaldı. Bir 50 ütüp kaldı da. Kalganı çoğmayıp 7-8 yaşaylarına kurup kalıp reskele. Şöyle de kasalı kaldı. Aka, emin mınday da. 2 yılda kurup kaldı maylı deme. Maylı buna azır keçe dağı, bugün dağı men köp nerseni baykadım. Buna giles boyunca açık ile aytıp koyun, giles taşta jaman köröttü. Ösüp gelip durup bayağı taşka takalat koy. Anardыкы, өрүктүкү, курбаныкы баягы ташта айланып өтүп кетөрөт. Гилестики тийгенде токтоп калат экен дагы. Азык албай коет экен өзүнөчү. Ошонон курап калат экен да. Ошол гилес ташты жаман көрөт. О жерибиз кудду сиз айткандай да. Анан эми аке буга эми көп кыжалат болбош керек. Буга кабатыр болбош керек. Буга мына үкам бир жакшы жооп айтып кетти да мына. Бекболоттун мына гилеси жакшы өсөт. Себеби дегенде Бекболот интенсивный кылып атпайбы? Интенсивный кылганда Бекболот карап тургун. Баягы неменин көчөттүн тамыры интенсивныйдики мына бет жагында эле болот да, мындай болушу. Түшүнүңөр да? Анан мына силер жерди казганда мына ушул жерге чейин казгыла. Анан кийин баягыда 1 метр кылып туруп мындай кылып. Парадыйсы. Таштарды полный алып таштагыла. И чукурундагы 1 метр кылып алып таштагыла дагы. Ошол таштын эмеси менен алып салгандан кийин баягыны кийинкиликке дагы ойлонуп көргүлө. Таш көчпөйбү? Эмне болот? Мүмкүн болсо атырабын толук эле тазалап таштап туруп, анан ошого силер азыркы жаңы чыккан Регина, Бигоро Бурла, бар жаңы поликарлик көчөттөрдү отургузсаңыздар, алар мына акем алып келген үч коргондогу көчөттүн ок тамыры бар да, ол паска кетет. Мүмкүн болот. А бул болсо мындай чач тамыр болот дагы, ок тамыры жок болот бунун. Кичине гана болот. Эми бою раса өсө турган болсо мына поликарликтики ушунча болот да. Ошого соответственно ошону кармап турган тамыр эле болот. Ошон үчүн буну жөлөп коет. Баягы өзүнүн немесин оокатын көтөрө албай калат да. Уже бул 5-жылы, 6-жылы бул 30 кило, 40 кило салып баштайт да баягы гилес. Гилес болот берген, эмнеге болбосун? Суалым болот болгондо дагычы. Просто көчөтүнөн сал неме да? Ошонусу эле силерди кызалат кылып атат да. Башыгы жооп берип коелу. Bir suroversin azı daha bir suroversin boş. Ошо суроогуңузга айтып беребиз. Мурдараак антипка деген нерсе бар эле. Бул Могилевка гиляс деп коет. Бул мына Европадан алып келишкен, Украинанын уругу. Бунун уругу мындай экен да. Бунун уругун сепкенде
100 урuk сепсеңиз 100 урuk чыгат экенде анан кыйыштырганда дагы анан жакшылап экенчи. Жазасы бар. Мурда ошондой подбойлор көп эле. Анан акыркы мезгилде буга элдин талабы азайып калды, кызыкпай калды. Азыр негизинен кара гилеске немеге алчак болуп атат. Бул окумуштуулар изилдеп тапты. Бул гилеске улаганда кээ бир сорттор бири-бирине түшпөй калат. ДНКсы туура келбей калат, бирине бири ДНКсы туура келбей калат. Бирин-бири жери баштайт дагы. Же подбойду жери, же үстүндөгүсүн жери. Анан мөмөгө киргенде процесс жүрө баштайт да. Мөмө процесс. Ошол убакка келгенде анан кийин бул куруп калып атат. Кээ бир жерлерге түшкөн жерлерде бар. Жакшы мөмөлөр бар. Чоң-чоң. А көпчүлүк жерде уже 50%, 100% зейканы куруп калып атат. Даже кыйыштырган жердеги немеси бар го. Шону кейбіреулер айтып жатат, көмүлбөш керек, вообще көмүлбөш керек. Көмүлүп калса куруп калат деген. Туура. Кейбіреулер көмүлсө, ошол жөнүндө сурамакчыбыз. Тупа туура. Мындай да. Сиздер айткандай, мына ауыл турган жер Воздухала турган жери. воздух халат деп коюшат. Азыл аярды кыйыштырганда кесет да. Бу жерде жара пайда болду. Башында буну көмбөш керек. Бул ачык туруш керек. Ачык туруш керек. Жүзүлөйт. Негизи эле ачык туруш керек. Бул жогорку сорт бийик өсүүчү болушу мүмкүн. Астындагысы кичине өсүүчү тамыр болушу мүмкүн. Подбой. Сиз буну көмүп койдуңуз, бул өзүнүн тамырын ата баштады. Бул жерде уже башка процесс жүрө баштады. Бул уже акырын өсүүчүгө кошулду, күчтүү өсүүчү тамыр кошулду. Сиз карликти кайра чоңойтуп атасыз да. Бул максатка ылайык. Кааласаңыз көмүп коюң дагы чоң даракка айландырып коюң. Кааласаңыз ал жерде кошпой атасыз. Бирок 1-2, 3 жылдары баягы жер жабылып кетчекти көмбөйт. Аярда көмдүңүз ал жерден инфекция кирди курутат. Болду, куруп кетет. Бизде көрүп жүрөсүздөр, мынтип гилестердин астына үйүп коет. Баягы асты чоң, үстү чоң болуптан асты ичкерип кетет, анан кесипти тилип туруп, бул жерди чоңойтуш максатында анан тамыр аптырыш үчүн неме кылып коет. Эгер муну андай кылбаса, алардыкы мындай болуп атат. Мөмөлөр майда болуп калып атат. Жеткире албай атат тамыр. Тамыр кичине, үстү чоңдорап жеткире. Баланс бузулган, иленжи жок, кесиш керек. Ушундай болот. Анан дагы гилес боюнча телеграмга жүктөп суроо берип турсаңыз, аракет кылам колдон келишинче. Мен көп гилес боюнча да посторум бар, шабдалы боюнча, алма боюнча. Ошол жактан сурасаңыз болот. Ana şu bu düşman için kanday geçsem işte kayda olsa kanday kullanır sonunun yoluna etmesin. Болду, ал боюнча дагы сүйлөшөбүз. Жер семирткич жана айтып кеттик химиялык элементтер боюнча. Калий, фосфор. Булар күзүндө салынат. Күзүндө жерге түшүп аралашып калыш керек. Фосфор бул жер менен ушунчалык акырын аралашып, акырын эрип, акырын жөнөйт. Сиздер баягы фосфорду салып атканда тоголоп билесиздер да, гранул кылып койгон. Буну салгандан кийин бул суу тийгенден кийин бул сразу эле аралашып кетпейт. Акырын берет. 1 жылга жылсоң 2 жылга 3 жылга жетет да бул. Суу тийгенде. Ным тийгенде анан ошол процесс жүрө баштайт. Анан кийин күйгөн көм же болсо гумус бериш керек. Көчөттүн жашына карата 10 жылдыкка 10 кг жогору, 1 жылдыкка 1 кг. Сөзсүз ошолорду бериш керек. Гумуста бардыгы бар да. Баягы Менделеевдин системасындагы бүт элементтер бар. Ошолорго фосфор, бир аз фосфор азыраак болуп калат, фосфорду кошуп берсеңиздер болот. Азоту дагы бар, магний бар, сик бар. Түйгө. Kançara tegretin Эми аны неме Азамат түшүндүрүп берсин. Азамат баягы немени минералдарды кандай беребиз? Анан неме Бекболот эс алып турсун. Азыр полный түшүндүрүп берет ошону. Суроолорду даярдаңыздар, силердин өзүңөрдүн айлыңарда кандай проблема болуп атат, эмне оору чыкты. Ошол жөнүндө ошол Азаматтан сурап калгыла. Бул агроном консультант ошо оорулар боюнча, жер семирткичти боюнча бардыгын түшүнөт. Бул инибиз болсо көбүнчө эле ошо пайванд. Мына азыркы жаңы чыгып аткан көчөттөрдү чыгарып атат бул. Мына поликарлик кокон гилестерди, поликарлик
шавдалыларды, поликарлик алмаларды бардығын ушул жигит өзү неме кылып атат, чыгарып атат. Бул ол болунча бул жигиттен сурайсыздар. Мына Азамат Хасеев азыр бизге ошол силер кандай кылып эмени өзүңүздүн эмеңизди баштай бериңиз. Жерсемирткичтерден эмне жерсемирткичтерди пайдаланасыздар? Светра. Биогумус экен да. Амофос, нитрофоска дегендерден пайдаланасың. Амофос алма пияз жазам. Эмеге алма бактарга бербейсиң. Эмнеге? Амофозду бериш керек, ошо жерди борпоңдотуп бергенге ошо жакшы окшойт. Силер кандай болот бесиңер? Жолу кандайны бериш керек, ошолорду айтыңызчы. Жок. Нан жебей жашай аласыңарбы? Доктор, Бекболот айтпады. Өсүмдүккө эң керектүү 3 элемент: азот, фосфор, калий. Силер жана түшүмүңөрдүн жакшы болбой атканын себептеринин бири да ушул. Эң негизги тамактар бербей алат. Анан көңдү деле тиги мочевина, азот бересиз деп атпайсыңар. Ошолорду кандай бересиңер? Бак болсо мындай чейин. Кайсы тушка бересиңер? Биздикилер ошо түйгө Tüygüyle eğlendik kesip koyuyoruz da. Бул жерге эле. Эмнеге? Үстөргө бериш керек деген сөз калып. Анан ошо бойдон. Силер бул жерге бергенде, бул жердеги тамырларды билесиңер да, жоон билектей болгон чоң тамырлар болот мындай эле. Анан өзүңөр деле ойлонуп көргүлө, бул жерден силерге тамак алып келип туруп эле оозуңарга бербей эле алып келет, коюнга салып тегереп берген. Мында негизи тамак ичүү зонасы бул жерлерде болот. Мында өткөндөн кийин бул жерде чачы майда тамырлар бар да. Бул жерде асты менен үстү дайыма баланста болот да. Асты канчалык болсо, үстү ошончолук болот. Ошон үчүн жерсемирткичтерди мына бул жерлерге бериш керек. Мына могу крупта. Алмаңардын эң акыркы бутагы турат го, ичке бутактар. Ичке бутак болгон жерде ичке тамыр, тамак иччи тамырлар болот. Бул жерлеринде чоң тамырлар болот. Булар эч качан тамакты ичире албайт. Ошон үчүн жерсемирткичтерди жөн эле берип атасыңар да, жөн эле калат. Бул жерден акырын жуулуп жетсе жетти, жетпесе даана тамак ичпей калат. Ошон жердин бетиге эле себептеме кылыш керек же казып бериш керек? Жана Бекболот айткандай, бул фосфор жерсемирткичтерди күзүндө эрте жазда же болбосо күзүндө берген жакшы. Анткени бул фосфор көптөйрү, аны микроорганизмдер бышырып даяр тамак 6 айда кирет. Алма кыйласыңар жегиче кеч болуп калат дагы неметпей калат. Ошон үчүн эрте жазда бир күрөктөн казып туруп эле 8-9 жерине ишелеп канча көп жерине берсеңер ошончо жакшы болот. Жок дегенде бир 6 жерге бериш керек. Канчадан бериш керек, канчадан? Эми жашына жараша. Эң жашыначы? Эң жашына биринчи жылы азот жерсемирткичтери берилбейт, жаңы айдалганда. Анткени тамырлар рано алып калган, аларды күйгүзүп турат да. Экинчи жылдан баштап 100 граммдан чоңойгонуна жараша кетет. Анан эң жакшысы бул жерде азыр Абдулла эке айтып берет, биогумус берген жакшы. Анан бул жерсемирткичтерде агрономияда алмаштыргыс деген закон бар да. Бири-бирин алмаштырбайт. Мен быйыл мочевина берип койдум, бүттү. Ал тема болбойт да. Азот боюн өстүрөт. Бойго бере берет. Ал эми фосфор болсо түшүмгө гүл бүчүрлөрдүн пайда болушуна көп жардам берет. Калийчи? Калий скелеттерине түшүмгө кете берет. Түшүнгөн. Орунга сууктан сактап, ысыктан Канчадан сактап, деген күйгөндөн сактап. канчадан берет? Канчадан берет дегенде караңыз. 1 квадрат жерге химиялык элемент ушул салып атканда, мисалы үчүн 60 грамм. 60 грамм азот бериш керек болсо 1 квадрат метрге. Биз мына куртунда чак таштап коебуз 60 грамм. Бул процентин эсептеп чыгыңыздар. Селитра аммиак 33% болот.
33% болгондо сиз 100 грамм салганыңызда 33 эле грамм салдыңыз. Анан эсептеңиз, ошол канчалык жешча берет. Сиз салып атканда жердин бетине чөпкө таштап атасызбы же казып туруп тамырга салып атасызбы? Эгер чөптүн үстүнө эле суу менен берем деп арка таштап аткан болсоңуз, ал жердеги жашап аткан шериктештердин бүт бардыгына берип атасыз, багып атасыз. Чөпкө болсо чөпкө, башка болсо башкага берип атасыз. Ошону сөзсүз эсептең. Қазып бергенде қанша қашық керек? Казып бергенде 20 сантиметр казсаңыз, ал ылдыйга суу менен кайра түшүп кетет. Көчөттүн тамыры негизинен 20 сантиметрден 60 сантиметрге аралыкта болот. Бийик өсүшүнө. Соруучу, тамактануучу тамырлар жердин бетинде 20 сантиметрден 60 сантиметрге чейин болот. Ошол аралыкта болот. Ошондой берсеңиз болот. Bir gürök. Азамат, қанша? Нормасы 100 граммдан баштап чоң бактарга 5 килога чейин берсеңер болот. 5 килограмм Бир түпкө. Анткени түшүмүңөр ошого жараша болот да. Анан бул жер семирткичтерди берип атып эле биз жанагы азот 35 килограмм болот, 35%. Фосфор болот 40-52%ге чейин болот. Калганы бүт жанагы буларды кармаган оор металлдар болот да. Ошондон көп бере берип, көп жерлерди байкасаңар, биздин жерлер бузулуп барат. Ушуну жакшы сакташ керек да, эрежелерди сакташ керек. Берет десе эле бере бербей, эрежеси менен бериш керек да. Мынау калийден, фосфордон, азоттон қанша беріш керек дегендерді айтып Айтпадымбы, мунун нормасы азот Калийден қанша, фосфордон қанша, азоттон 100 граммдан 5 килограммга чейин чоңдугуна жараша. Тигинден берген. аралашма барбы? Анан эң жакшы жер семирткичтер бар, нитрофоска, диамофоска деген, 3 в 1 деген российскийлер болот. Бул жер семирткичтерди алганда да нормасына жараша алыш керек да. Азыр эң жакшылар диамофоска дегени бар. Ал диамофосканын он 26 дегени бар. Эң жакшысы ушул болот. Ушуну берсеңер 3 жер семирткичти тең бирдей берген болот. Россия логистики жебе калбайбызбы? Буларды бүт бардыгы эле менен чоңойтулгандан кийин булар. Ошон үчүн айтып атпайсызбы, биогумусту пайдаланыш керек. Бирок эми силердин бактарды көрүп туруп, анан конкретный жоопторду берсек жакшы болмок. Силердин бактарыңардын өсүшүнүн немесин. Бұл эми азыр Көчөккө жердегилердин көрүп келдик. Бүт барында эле азот жок. Топурак, силердин топурагыңар кандай? Эгер кум кайрак, ташы көп топурак болсо, ал жерге булар да токтобойт да. Нормасы менен берип туруш керек. Анткени топурагы жок жерде, кум кайрак жерлерде бүт азык элементтер суу менен эле ошо жуулуп кетет. Ошон үчүн айтып атпайбы, капельный тамчылатып сууарыны берсеңер, точный тамырына өзүнө бересиңер, болду, лишний да кетпейт. эми азыр мен толуктап кетейин Азаматты. Бизде чындыгын айтканда мына багбанчылыкка көңүл баягындай Союз кезинен бери бузулгандан бери анча көңүл бурулбай калды. Ата бабаларыбыз отургузуп койгон бактарды пайдаланып келатабыз. Онун эң долгожители болуп, мына өрүк болуп эсептелет. Ошон үчүн силерде өрүк көп да. Багы булар көп жашагандыгы үчүн. Мынабы өзгөндө, Кара сууда, мына башка жерлерде биздин алмаларыбыз уже түгөнүп калган. Уже огороддор бош жатат да. Ондан да тыттай болуп эле туруп калган. Иштеме жок. Анан биз айласы жок эми биз жаңы баягы технология менен биз баг отургузуп баштадык. Мына бизде мына жана айыл өкмөтү айтып кеткендей, бир регион бир мөмө деген эме менен биз ошону баштадык да. Ошол жумуштарды. Анан ошол кылып аткан иштерибизден эң эле мына маанилүүсү мына биз жакка алма да. Бизде алма жакшы болот. Алмага биз көп аракет кылып атабыз. Ошол силерде дагы ошол азыркы мына өзүңөрдүн жериңерде баягы бир нерсени придумать этиштин кереги жок да. Ата бабаларыбыз эле кылып келген ишти кылайлы. Мына бул жерге өрүк жакшы болот экен. Өрүк жакшы болот экен. Анар жакшы болот экен. Эми ошол өрүк, анар, хурма.
ошол бул жакта боло турган немелерди анан ошолорду алманы дагы кылгыла, өрүктү дагы кылгыла, анан кайнолуну дагы жасагыла. Баягы томолок кайнолу бар го. Слива. Анан туганда силердин шартыңар башка биздин мына региондорго караганда силердики 2 ай, 3 ай, 1,5 ай, 10 күн, 20 күн эрте болот экен да. Силер шуну катуу пайдалангыла. Азыр эми мына жаңы, мына эски өрүктөргө тийбей эле турайлы. Убага келгенде буну дагы буларды да өзгөртөсүңөр. Азыр мына айыл өкмөт айтып аткан жаңы жерлер бар, үлүш жерлер бар. Азыр бакка уруксат берилбеди деген сөз жок. Азыр мына барып биянитини эсептетип көргүлө баягы немесини, күчүнү жердин. Кыртышыны. Ошо немеден өтпөйт барыбырчы кыртан. Себеби дегенде бул истощенный да жерлерибиз. О жерге только бактан башка эч нерсе болбойт. Аны мындай кагазын жаздырып барып өкмөттөн сурадым. Мына меники кыртан ашпайт экен. Справка кылып туруп, анан бакка уруксат алгыла болду. Барды документальный. Анан бакта отургузганда мына эрте пыша турган өрүк, эрте пыша турган алма, эрте пыша турган сливага өткүлөсүлөр. Ооба. Элден мурун эң биринчи болуп пышат. Бишкекке биринчи болуп апарасыңар, 1 тонна сатсаңар 150 000 сом акча болот. 1 тонна сатсаңар 100 000 сом акча болот. 1 гектар бактан 10 тонна ала турган болсоңор 100дөн сатканда 1 миллион акча болот. 1 миллион акча менен силер 365 күн силер эч нерсеге зарыкпай, наныңар да, чайыңар да, майыңар да бардыгы өзгөртүп болот дагы. Кийинки жылга жерди багып жата бересиздер. Эми жерди кандай багабыз? Жерди азыр эң жакшы баккан мына Райхан Салиева канча жылдан бери, 40 жылдан бери эжем айтып келаткан биогумус. Сөлжанды алып келгиле. Сөлжанды алып келип мына жерде көчөдө бир мындай малдарды дагы ушундай бакканда мына байлап багышты үйрөнгүлө туугандар. Мына мал турган жерге бир кондиционер койгула. Мына Кашкар кыштак куду менен мына биздин Кулундуда ыстык жер. Кашкар кыштак жери. Кашкар кыштакта биздин өзбек туугандарыбыз ошол жерде эч жака жылдырбастан 4 мал кармап атат да. 4 мал. Onun biri buka, üçü bağında sağlamıydı da. Ama Golş'tan je Şvits болады, ошондой сортта да. Баягыдан күнүгө 100 литр süt алат экен баягы. 27 сомдон кардары бар экен, 2700 сом. Баягы немеге 3-өнү, 4-өнү 2000 сом немеге кетет экен, 700 сом таза киреше калып турат экен да. 2000 сом кетсе, бул 2000 сом качан кетет десем, бул да особенно тууган малда кетет дейт. А калган малдар да уже тууп неме болуп алгандан кийин кайра түшөт дейт. 1,5 миң сомго түшүп калат кайра дейт. Бул почти тең пайда. Торпогу пайда, и малда. Ал жерде булар сбалансированный корм ойлоп чыгышкан өздөрү, өзбек туугандарыбыз. Мал эч жака жылбай. Баягы жерде 4 сотик жерде стойла бар. Малдар өздөрүчө айланып жүрө берет, бука эч жака чыкпайт. Буганы bir күндө bir жолу айлантырса айлантырат, айлантырбаса жок, малдар өзү басып жүрө берет. Тырнактары өсүп кетпейт мындай болуп. Баягы жерди специально таштап кылып койгон. Баягы баскан сайын тырмакты мындай кылып алат да өздөрү. Баса берет экен, кайра келип стойлого келип туруп, канды жүгүртүп неме кылып алып туруп, стойлого келет. Турат, окатын ичет, саалат, болду. 2 мал саалат экен. Баягы кыйналбайт да могу жеңебиз дагы. Барат, эмчегини жууп туруп эле, алигиндейди салат экен. Дойка. Пак салат экен, бир пазда сайын коп коет эшке чыгып эле, алып кетет экен. Мороженое Жети Батыр деген завод ачылган. Онда өзбек балдар салган. Сону кылып мороженое чыгарып атчы. Мына биз дагы кудду ушундай кылсак болот да. Биз дагы кудду ушундай кылып туруп малды, анан кийин малдан чыккан гөңдү олар биогумуска өтө элек. Эми өткөзүп атам олорду дагы. Ошол биогумус биздин өзүбүздүн огородко жер семиткич болот. Сенин товарың эртеге азыр мына Казакстан менен Россиянын ортосундагы лаборатория бүттү, эртеге Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда лаборатория бүтө турган болсо, 1 килограмм нитраты ашкан 1 килограмм товар өткөзө албайсың. Эч жака барбайт товарың. Мына өкөм айткандай бар жок кийме болуп кетет го, анда деп аткан вопрос ошондо көтөрүлөт.
Ошол үчүн туугандар, мына биз органикага өтөбүз деп атабыз. Азыр мамлекет бизге ушунчалык шанс түзүп берди да. Эң арзан кылып туруп мына биофабрикада биолигин, триходермин деген дарилер бар. Анан кийин 4 та чымыны бар. Энтомофак деп коет оны. Бирге келип сабак өтүп кетсе керек, чымын жөнүндө.